Bizde ошол нанга ылайык будай уруктап келип, жанагы дыйкандарга таратып, ушул өзүбүздү нан менен камсыз кыла турган бир чоң программа иштеп чыгышыңар керек. Акыркы мүмкүн 30 жылдабы, 20 жылдабы ушул окшогон маселе аябай жанакындай сырттан анча-мынча уундарга НДСтерден бошоттук. Туурабы? Жана сырттан алып келгендер НДС төлөбөйбү? Төлөнбөйт, туурабы? Максималдуу жеңилдеткен сайын нан кымбаттап атат, ун кымбаттап атат. Давайте иштегиле да. Айыл чарба министерство тиешелүү жетекчилер менен өкмөткө өзүңөрдү айткыла, эң биринчи кезекте нан. Азыр бир нанын 35 сомдон турат. Ошону эсептеп чык. Эми ошол средний госслужащий деле айтайын, как раз өзүңөр келип калыпсыңар министерство экономика менен антимонополия. 40 000 сом, 35 000 сом айлык алышат, средним. 30-35 000 сом. 35 000 сом айлыктын, мына мен сизге айтып коеюн. 35 сомдон күнүнө нан алган болсо, 30 күндө уже күнүнө бир нан эмес, күнүнө жок дегенде 3 нан жейт. 4 нан жейт. Эгер 5 баласы болгон болсо, жана суу май алат, кант алат, макарон алат, күрүч алат. Жана минимальный корзинка канча бизде азыр? Минимальный канча? 6300. 6300 сомго бир айды жашаса болот деген бүтүм да бул, туурабы? 6300 сомго эмне келет, айтыңызчы. Урматтуу экономика министри, как раз силер ушуларды. 6500кө 300 сом экен. Май, сүт. Ун бир мешок ун канча сом азыр биринчи сорт? Айтыңызчы, азыркы күндө, бүгүнкү күндө. Биздин жергиликтүү 1300-төн 1500-га чейин, импортный 2300-төн 2700-га чейин. Туура эмес айтыптырсыз. Базарга барсаңыз 3400 сомдон 3600 сомго чыгып кетти. Могу 6300 сом акчаңа 3500 сомдон бир мешогун алат. Калганына каягына жеткирет 2300 сомду. Бала бакчасына ито китепти сатып бер деп атыптыр. Тетрадты сатып бер деп атыптыр. Коммунальный услугасы бар, газга төлөйт, мусорго төлөйт, светке төлөйт. Мында карагыла да, урматтуу досторум. Кичине бир эки жакты карап, элдин жашоо шартына базарды аралагыла бар, бош базарды арала, дыйкан базарды арала. Эмне үчүн кээ бир жанагы өндүрүлгөн продукциялар сайларга, мусорго төгүлүп кетип атат. Экспорттун жоктугунун айынан, туурабы? Дыйкандар күйүп кетип атат. Барып карагыла да. Могул жерде герб менен флаг бул дагы зарыл. Бирок мындан зарыл дагы элдин курсагы. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар.